Кыргызстан жаштары Барселонага каршы ойноду. Кыргызстан жаштары курамасы тактап айтканда U20 Испаниянын Каталония шаарында Барселонанын негизги академиясы менен достук жана контролдук беттеш өткөрдү. Анда Ла Масияда тарбияланган окуучулар мыктылыгын көргөзүп, 4-0 эсебинде биздин жигиттерди утуп алды. Бирок бул биз үчүн достук жана ошондой эле тажрыйба алууга мүмкүндүк жаратты. Буюрса, жакын арада Кытайга учуп барышат. Ал жакта Азия кубогунун финалдык этабы февраль айында старталат. Биздин акшумкарларыбыз А тайпадан орун алып, Катар, Кытай, Австралияга каршы беттешке чыгышат. Ошондуктан ал чемпионатка даярдануу максатында Испанияда бир топ контролдук беттештер өткөрүлдү. Анда жаштарыбыз өзүн жакшы жагынан көрсөттү деп ишенебиз. Анткени, эгерде Ырыскелди Маданов сыңарында жаштарыбыз Испаниянын клубтарынын скауттар назарына түшүп калса, карьерасында чоң бурулуш жасоосу да мүмкүн. Ошондой эле, кичи Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Барселона клубунун президенти Хуан Лапорта менен жолугушуп, Ла Масия академиясында кыргыз жигиттерин кабыл алуу жана машыктыруучуларды даярдоо семинарлары боюнча сүйлөштү. Ананда Барселона Валенсия беттешине Камчыбек Ташиев менен U20 жаштар курамабыз түз оюн аянтчадан матчка күбө болушту.